Саламатсыздарбы, қасиетті Қырғыз елім. Мына ушул жерге Кыргызстандын бардык аймактарынан Жалал-Абадка 24 мартта 2005 жылы революция болду эле. Ош областынан, Баккенден, Чүйдөн, Бишкектен, Ысык-Көлдөн, Нарындан, Таластан бардыгы элдин өкүлү келип отурат. Эл чындыкты угайын деп отурат. Мен ушул жерде сүйлөгөндөрдү угуп көрүп, июнь окуясына кайрылгым келет. Июнь окуясы болгондо Кыргыз жеринде жашап аткан Кыргыз мамлекетинин жарандарын бири-бири менен согуштурганда Таластан, Ысык-Көлдөн, Нарындан, Чүйдөн эч кимден уруксат сурабай Кыргыздын жарандары Кыргыз мамлекетинин биримдиги үчүн келип, ушул жерден Жалал-Абадтан, Оштон 6 адам каза болуп кеткен. Алар эч кимден сураган эмес. Мен барсам болобу болбойбу деп. Бийлик ошондо кире турган жерди таппай калган. Аны ел өзү токтотуп, ел өзү Кыргыз мамлекетинин биримдигин сактап калган. А бүгүн элди экиге бөлөбүз деп, ал Кыргыз элинин тарыхын билбеген адамдар түндүк түштүк област ичинде район бул адамдар саясий түрдө колдонуш үчүн гана мынакей Жалал-Абадтан чыгып атат. Революционер дейт. Революционер деген ким? Азимбек Анаркулович айтып кетти. Мен эки сөз менен айткым келет. Революционист бул Атамбаев. Себеп дегенде 24 мартта биринчи Жалал-Абад эли чыгып революция болуп бийликке барган. Кийин бир нерсеге тардымыш болуп революция жасап бийликти кайра алды. Шайлоодо, депутаттык шайлоодо ата журттан утулган. Канча бут толсо дагы. А бүгүн реваншизм кылып 5 депутатыбызды кууттуктап 4 аны камап отурат. Бул реваншист дейт. Бүгүнгө чейин Ош областынан, Жалал-Абад областынан кана ошол сепаратисттер Кадыржан Батыров, Абдрасулов жана башкалар ошолорду үгүттөп Кыргыздын желегин төккөн, шайлоодон өтпөй калган Атамекен партиясын кулагынан чөйүп, бүтүн Кыргызстандын ордуна өткөзүп, бүгүн ошону советти аткарып, кана ким айтты? Абдрасуловго, Батыровго издөө жарыяладык деп. Бир дагы адам айткан жок. Президент баш болуп, себеп дегенде алар келип калса, анда чындык ачылып калат. Ошон үчүн мен айтарым, урматтуу эл, бүгүн алынып аткан мыйзам негизинде Кыргызстанды мамлекеттүүлүгүн жок кылдык. Мына губернатор дейбиз. Мына эл арасында отурат. Эмне бийлиги бар айткылачы? Колунда бир тиын акчасы жок. Колунда бийлик жок. Себеп дегенге бүгүнкү алынып аткан мыйзамдын бардыгы Кыргыз мамлекеттин келечекке жок кылуу үчүн алынып атат. Районда кимде эмне бийлик бар? Аш той, чоңдор келсе тосуп алмай, жакындай бир нерсени уюштуруп койбой. Эчтеке бийлик жок. Жада калса, райондун хакимин 200-300ге жакын депутатты шайлайт деп койдук. Мен бул мыйзамдын бардыгына бир гана мен эмес, ата журт фракциясы каршы чыгып атабыз. Өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Аяк эмне бүтөт? Мародерлук. Эмне үчүн мародерлуктун бети ачылбайт? Ал ачылбайт. Себеп дегенде ошол Атамекендин депутаттары бүгүн Атамбаевга кызмат кылып берип атат. Ачпайт аны. Ошон үчүн
Men oylayım. Vakit gelip, yer özü suray turgan uçur gelet, oşonda bardıq işler açılат. İyun okuyasında mingdеген adamlar kaza oldu. Ne için bugün bir adam al jönde söz aytıp koyboyt. Eylelerdi göz aç tөгүлүп, bugün balları tapпай жүргөндөр дагы ыйлап жүрөт. Анын бардыгын эч ким айтпайт. Эмне үчүн сокто? Кыргыздын жерине кирип 50-60 adamды sүйрөп башка жака пленка кирип кетсе эч ким чыкпайт. Эмне үчүн Куршапта Кыргыздын жеринде Кытайдан келгендер Кыргызды уруп тепкилеп милициясын коласа эч ким чыкпайт. Себеп дегенде бүгүн биздин мамлекеттүүлүгүбүз, ардамысыбыз, Кыргыз эли катары сакталып калышыбыз өтө чоң коркунучта. Эгер биз ойгонбосок, эгер биз Кыргыз катары ата-бабаларыбыз миңдеген жылдар бизге түзүп берген мамлекеттүүлүктү Кыргыз улутту катары түзүп кармап келген нерсени сактай албай, түндүк түштүк жана башка деп бөлүштүрсөк, анда биз өтө чоң коркунучта болуп калабыз. Мына менин коллегаларым, досторум соттолуп атканда өмүрүмдө биринчи жолу сотко барып катыштым. Ошол жерде Азимбек Анаркулов сыяктанган 10-дан ашык адвокат, күчтүү юристмин деген Осмонов, Курмантай Абдиев, Мыктыбек Абдылдаев, Жылдыз Жолдошева жана башкалар бүт ачык айкында айткандан кийин мен ойлоп отургам, азыр сот чечим кабыл алып, буларды азыр чыгарып коет деп. Жок, андай болгон жок. Мен сотко айттым. Ал айтты, мен чечпейм. Мен акылдашып чечишим керек деп. Рапшан Сабировду эмне үчүн 5 жыл берди? Күнөөлүккө биринчи инстанцияны айтпайбы? Ал жигит сотко кирсе, эртең сот болот дегенде. Сот айтты, сага 5 жыл беребиз. Эмнеге 5 жыл? Жогорудон айтты 5 жыл берсин деп. Ошондой болуп эртеси 5 жыл берди. Эл арасында сөз бар. Текебаев Сулан ошону 5 жыл берсин. Мародерлорго тийбей, ата мекенден жок дегенде бирөө кетсин деп. Себеби бул ата журтчуларга жакыныраак деп. Мына бүгүн чындык. Эми ачуу, айкын сөздөр айтылды. Биз чечимди кабыл алып, ушул жерде жалпы элдин чечимин, мен могул жерде турган прессаны, СМБдан жана башкадан ушу элдин арасынан ой пикирин билип, ошол жеткире турган жерге жеткирселер көбүрөөк пайдап келет эле. Ошолордун көзү ачылбак. Атамбаев баш болушунун баардыгын элдин оюн, сөзүн укса, башка чечим кабыл албак. Анан жаңа айтып кетпедиби? Бир сүйлөгөн агабыз ат коюптур деп. Анда ат койгуч болуп иштесин. Не кереги бар? Мен ар дайым айтам, президент болгондон бул элдин атасы болуш керек. Бир партиянын атасы болбош керек. Элди угуш керек. Эсиңиздерде болсо жаңыдан биздин депутат камаганда ушул жерге келип, Азимбек Анаркулович, Адакай Кемсенбаевич, мен келип, сиздердин обращениени алып, биз аяктан келатканда чыгарабыз. Сөзсүз чыгарабыз деп сөз берип келген. Бирок аягында келди, алдап койду. Мен ойлойм, алар чыгат. Алардын эч кандай күнөөсү жок. Мародерлор, миңдеген адамдарды өлүмүнө күнөөлүүлөр бүгүн камалбай, ошол барып кумторду элдин пайдасына бергиле дегенди камалганы чындык эч качан сынбайт. Ал ийилет кичине, бирок сынбайт. Кумтордо мен экеле сөз менен айткым келет. Бүгүнкү күндө 600 тоннадан ашык алтын турат. Анын баасы, бүгүнкү баасы 34 миллиард доллар. Буга чейин 20 жылда казганы 5 миллиард доллар болуптур. Эми бул акылы жок адамга деле түшүнүктүү да. Biz 34 milyar dolardan
Elge alıp kalsak bolabı? Же болмаса bunu da $100 milyon hazır bakılda berivereyli mi? Bu yerde bağırdık açık aykın görünüp durат. Oşol toktомго kol koygan 300 сомдон satılsın dep, lisenziya verilsin dep. Atanbayev premier болып жүргөндө kol koygan dokumentler var. Makıldaşıdı 2007 жылы Atanbayev premier болып тұрганда kol koygan 13% dep. Keyin 33%ке çoğu çıkan. Al boyunca dokument var. Tuğra aytat. Күнөөлөр жооп берсин деп. Эми булар жөнүндө маалыматты көп айтты. Урматтуу кыргыз элим. Мен ойлойм, бүгүнкү элдин айтканын, элдин сүйлөгөнүн, элдин маанайын көргөн бийлик туура чечим кабыл алат деп. Анда туура чечим кабыл албаса, ал бийликтин шору деп ойлойм. Рахмат.